түшүндүрүп бүткөндөн кийин ага муну кандай кылса болот деп кайра сурап да, кайра ошол эле теманы да, потому что ал ошол учурчакта башка жерде болгон да. Анан жанагы биздин дагы телефон да, күндө биздин акыл информация потреблять эткен жакшы көрөт да. Биз ошол учурда башка бирөөлөрдүн жашоолорун жашап өтүп атабыз да. Ал биздин жашоо эмес. Бирок алар сүйүнсө биз да сүйүнүп, же болбосо алар бирдеке кызыктуу нерсе тапса биз ошого энергиябызды коротобуз, өзүбүздү кандайдыр бир минимальный рахат алабыз, бирок чоң Кудай берген кубатты күндө сарптап атабыз да. А биздин эме жанакы жан дүйнө бир убакыт берет, анан эгер биз жалакырда жөн кереги жок нерсеге корото берсек, ал энергия токтойт. Ошон үчүн адамдын энергиясы жок болуп калат, эч жери оорубай эле орупчан да, эртең менен турса уже орупчан. Негизи адам уктап тургандан кийин күч кубатка толуп, ишке толуп болгоныш керек да. А азыр көпчүлүк учурда адам айтат, эч жерим оорубайт, бирок тургум келбейт, же турсам баргым келбейт. Эмне үчүн энергиям жок. Кудай таала берген энергияны биз эмне кылып атабыз? Биз сразу эле канализацияга коюп атабыз. Жанагы башка бирөөлөрдүн жашоолору менен, башка бирөөлөрдүн ойлору менен жашап да. Ошон үчүн адам кубат токтогондо дагы жанагы акылын таза кармаганды үйрөнүш керек. Жолойду сүрөттөгөндө адам ал жолой жалаң эле мен алсам, жесем, учсам деген энергияда жүрөт да. То есть көргөн нерсенин баарын алгысы келет. Азыркы современный адамдын сүрөтү да, мындайча айтканда азыр материальный адамдын сүрөтү да. Ошол манаста терс карманда болуп берет. Бирок ал биздин учурубузда дагы ичибизде жашайт, анан биз өзүбүз жолой болуп кетишибиз мүмкүн. Эгер биз жалаң эле жанакы материальный нерсени колдоп кетсек, то есть ушу көбүрөөк акча тапсам, чоңураак кызмат тапсам, көбүрөөк аял алсам, көбүрөөк үй алсам, көбүрөөк машина алсам деген нерсеге үмүттөнген киши бул жолойду ичип жүргөн киши же өзү жолой болуп кеткен киши да, мындайча. Нескара бул менсинген текебер адам да. Эгер адам өзүнүн менин 3 образованием бар, мен баарынан кыйынмын деген болушу мүмкүн. Болсо мен бир динде жүрөм, мен Кудайга жакынмын, менин Кудайымдан башка Кудай жок деген энергияда жүргөн адам. Же болбосо бирөө бийлигине таянып, менден күчтүү, менден кыйын киши жок деп менсиздеп текебер болуп кеткен адам бул эскара да. Эскара жалаң кара энергияда жүрөт. Эскараны манаста сүрөттөп атканда ажына жини 60, аза жини 8 дейт. То есть ажына жини жалаң терс энергиялар чыгып аткан. Ажына деген бул жана урушуп талашып жүргөн адам, өзүн бербей, жин деген билесиң эле. Жинге толгон, кара күчтөргө толгон адам. Азазил деген бул алдамчы, любой нерсе менен баягы өзүнүн манипулятор, алдамчы киши да, мындайча айтканда. Эскара ошол башка бирөө адамдардын таланттарын, жетишкендиктерин жокко чыгарып, жалаң эле меники чын, меники туура. Ал дагы бизде жүргөн сапат, энергия, и адам да ошондой болуп калышы мүмкүн да. То есть эгер адам жалаң эле ошондой энергияда жүрсө, ал ошол эскара ошол да. Эмне үчүн эскара ошол болуп аткан? Ошол адам өзүндөгү улуу манас күчүн өлтүрүп атат да, мындайча айтканда. Эскара ошо кайра манаска кол салып турат да. Ал өзүн биринчиден тааныбай, баалабай, ошол өзүнүн өзөгүнө, өзүнүн күчүнө кол салып турган адам, ошол жалаң терс энергия иштеткен адам да, мындайча айтканда. Мына баарыбыз эле айтабыз, То есть баарыбыз мойнубузга алабыз. Бирөө менен уруша кетсе, жиниме тийбе. Жин шайтанымды козго деп өзүбүз айтабыз, өзүбүз мойнубузга алабыз. Жин да, шайтан да бизде жашайт. Просто биздин кыргызчанын аттары башка. Жолой, эскара, коңурбай, акылды ак менен караны тааныганды үйрөтпөсө, ак менен караны тааныбаган киши бул коңурбай да. Кайдыгер киши, лишь бы өзүнүн жашоосун эптеп алыш үчүн любой ыкма менен, любой жол менен өзүнүкүн эптеп кетиш үчүн жашаган адам бул коңурбай.
Томурбай өзүнүн кайра өзүнө найза сайып атат да мындайча айтканда. Бул ушул сапаттардын баары адамдын ичинде жашап, ошон үчүн адам мындай жайнаган баш, жети баштуу жел могуз деп аткан. Жел могуз деген биз жасалма акыл ошондой сущностьтерди жаратып алат да. Ошол сущностьтер адамды определенный күйгө салып, ошонун күйүүсү менен жүрүп калат адам. Кайдыгер, өзүнчүл, комурбай. Жанакындай Нескара бул башка бирөөнү вообще көзгө илбеген, меникиде туура деген адам да. Жолой болсо жана материальный жамбакты да, мындайча айтканда, материальный жашоо, комфорт, өзүнүн баарын эле өзүнө тартып алган адам. Ушул сапаттардын баарына акыл аябай жакын да. Анан акылды жанакы мен айткандай үйрөтпөсө, акылга баары акка деле карага деле кызматтап берет да. Ошон үчүн ак караны тааныганда биздин акылды үйрөтүш керек. Ошон үчүн жанакы айтып атпайбызбы, бычакты жакшы нерсеге колдонсо болуп калат, тамак кезчи, кишини сайып, акчасын тартып алып, эмеккелер жумшайт да. То есть акылдар ошондой өзгө залакар келтире турчу нерсе да. Ошон үчүн акылды ушунун баарын ээчип кетип, анан жан дүйнөнү уктап. Күчтүү жагы акылдын, акыл ушундай ой болгонду, анализ кылганды, бирдеке жаңы нерсени изилдегенди жакшы көрөт дагы. Ошол ишмердүүлүгү аркылуу жан дүйнөнү уктап алат. Жан дүйнө ойго алчабайт, жан дүйнөдө ой жок. Ал сезим туюм менен берет да. Өткөндө эметик. Ал сезим туюм менен берет. Ошон үчүн ал кичине мындай эмерээк болот да. Үнү акырыныраак болот. Ошон үчүн биз акылды тынчытып, акылды мындай бир тынчтыкка алып келгенде адам жан дүйнөсүнө баштайт. Адам ошол жаңылбай жашап баштайт дегендей. Биз ушул акыл менен азыркы адамзаттын акылы дагы аябай эметип кетти да. Аябай энергичный болуп, аябай ишмердүү болуп кетти, аябай күчтүү болуп кетти. Ошон үчүн акыл менен иштеш керек болот. Эмне үчүн мурунку эмелер намаз, медитация, орозо дегендердин баары иштебей атат азыр. Негизи алар ошо акылды дагы тынчтыкка алып келе турган эмелер да, инструменттер. Бирок азырына көрүп атабыз, баары адамдар бар диндерге кирди, медитациялар көп, йога баргандар көп, мешитке баргандар көп, бирок жакшы мамиле кылышат дагы. Көчөдөн кийин экөө кагышып калса, уруш талаш. Эгер башка жерден келип калса, уруш талаш. Ушундай болот да. Ошон үчүн акылдын эмеси азыр ошол акылдын табиятын эми түшүндүрүш керек болуп атат. Акыл күчтүү да ошол түшүнөт. Анан кийин ошол интеллигенттер жанакы манаста Алмамбет келет, ошол интеллигенциянын сөзү да, акыл менен билген адамдын сөзү. Ал ошол өзүнүн эмесин кемчиликтерин сразу түшүнөт да, бирок чоң базатка ошо жетектеп келет. Биринчи манас ошого жол берет да. Интеллигенция муну бат түшүнчү интеллигенттер жакшы түшүнөт да. Изденген, окуган, образованиясы күчтүү кишилер жакшы түшүнүп, жакшы өздөштүрүп келет. Анан кийин жанакы ошол бейишке дагы тозокко дагы акыл кызмат кыла берет деп коём. Ошол жанакы биз ак менен караны тааныганда үйрөтүп, бизге жанакы эки тизгин бир чылбырды чолго алып жүргөнгө, жан дүйнөнү укканга бул акылдын жанакы көзөмөлү болуш керек да. Жан дүйнө көзөмөл болуш керек. Ошол экени кылмайынча акыл бизге ар кайсы азаптарга чала берет. Акылдын түбү ошол деп. То есть акыл көпчүлүк учурда ашып атса деп, көпчүлүк учурда ашыккаларга алып келет. Ал деле керек нерсе, бирок аны уже бизге сыноо катары жан берет да, жан бизди түздөп турат, кайра өзүккө кайтып адашып кеттиң, башка жака барып атасың деген сөздөр менен кайра кайдырып берет да. Түшүнүктүү болуп атабы? Суроолор барбы?